Бүгүн биз силер менен Ары сыймыктуу, ары түйшүктүү кесипти аркалаган Алдай Арашырбеков аракетчил мугалимдердин катарын толуктайт. Борбордогу мектептердин биринде тарыхтан сабак берип, ишине жаңычылдыктарды алып келүүгө дилгир. Бирок пландарын ишке ашыруу каражатка келип такаларын айтат. Алган маянасы 11 000 сом. Мугалимдердин айлыгы жогорулайт дегенди угуп кубанып турган чагы. Башка социалдык өзүмдүн керектөөлөрүм бар, анан ошолордун баардыгына жетпей калабы деп коркуп жаткам. Эми мындан ары ошол эмени айлык акы канааттандырат болуш керек деп ойлойм. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармактарынын кызматкерлеринин айлыгы 50дөн 100%га чейин көтөрүлүүдө. Атылган маселеге байланыштуу президент Садыр Жапаров социалдык чөйрөдө иштегендердин республикалык жыйынын өткөрүп, элдин өнүгүшүнө, билимине, саламаттыгына жана маданиятына салынган инвестиция эң пайдалуу жана узак мөөнөттүү экенине токтолду. Бул үчүн биринчи кезекте билим берүү жана илим министрлигине 16 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Муну менен билим берүү министрлиги эң көп каржыланган министрлик болуп калды. Мында бардык категориялардагы кызматкерлердин айлык акысы 50%дан жогору көтөрүлдү. Эмгек акы системасы калыбына келтирилди. Аклат системасына өткөздүк. Категорияларды дагы киргиздик. Бул жерде орто мектеп мугалимдеринин орточо айлыгы 80%га өстү дегенибиз менен чындыгында айрым учурларда айлык акы 3 эседен ашык көтөрүлдү. Мисалы Ысык Ата орто мектебинин педагогикалык иш стажы жок бакалавр даражасына ээ математика мугалими 1 апрелге чейин 10 450 сом алса, эми 25 300 сом ала баштайт. Дагы бир мисал Лелек районундагы башталгыч класстын педагогикалык училищасын бүтүргөн эмгек стажы жок мугалимине мурда 8846 сом чегерилип, колуна 7200 сом алып келсе, 1 апрелден баштап ага 23933 сом чегерилип, колуна 21800 сом ала баштайт. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде эмгектенгендер да унутта калган жок. Бала бакчанын тарбиячыларынын айлыгы 80%га өстү. Маянаны жогорулатуу менен педагогдорго талап да күчөтүлмөкчү. Мугалимдердин айлыгына акчабызды мындан ары дагы аябайбыз. Мүмкүнчүлүк болор замат дагы да жогорулатып беребиз. Бирок аларга коюлган талабыбызды дагы мындан ары катуу коебуз. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлөт. Балдарыбызга, келечек муундарга сабакты эң татыктуу, эң акылдуу, эң дасыккандарыбыз окутсун. Азыр атылган тармакты жакшыртуу үчүн реформа талап кылынууда. Бул багытта билим берүү жана илим министрлиги административдик башкаруудан баштап окуунун жалпы мазмунун өзгөртмөкчү. Мисалы, окуучу мектепти аяктаганча бир канча кесипти өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Логикалык математикалык ой жүгүртүүсү өнүккөн, ойлоп тапкыч, изилдөөчү жана маалыматтык технологияларды активдүү колдонгон окуучуну калыптандырабыз. Дал ушундай окуучулар планетанын жакынкы ондогон жылдарында өнүгүүсүн аныкташат. Биздин бүтүрүүчүбүз жарым кесиптик деңгээлде жок дегенде спорттун жана искусствонун бир чебери болуп аяктамакчы. Мугалимдерден сырткары саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлеринин эмгек акысы орточо 50%га көтөрүлүүдө. Ысык көл облустук бириккен ооруканасында эмгектенген Тамара Канаеваны айлыктын көбөйүп жатканы сүйүндүрдү. Айтымында чыныгы жумушун сүйгөн медиктер эмгек акынын аздыгына карабай иштеп келет. Өзү да жумушуна берилгендиктен 50 жылга жакын калктын саламаттыгына кам көрдү. Биздин аябай мындай татаал жумушубузду изилдеп, ошолордун түшүнүп, бизге акы айлыгыбызды көбөйтүп аткан аябай сыймыктарын сүйүнүп турган кезибиз. Буга чейин айлык акылар категориялар үчүн төлөнчү төлөмдөрдү алып салуунун эсебинен жогорулатылат деген кептер айтылган. Бул чындыкка кошпой турганын президент Садыр Жапаров белгиледи. Дарыгерлердин айлыгын жогорулатуу үчүн быйылкы жылдын 9 айында 5 миллиард сомдон ашык кошумча акча керектелет. Атылган каражат менен медиктердин айлыгы сезилерлик көбөйтүлмөкчү. Маселен, Сузак районунун номер 15 үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы 32 жылдык стажы бар үй бүлөлүк дарыгер мурда 17 000 сом алып келген болсо, 17 500 сом алып келген болсо, мындан ары ал 25 718 сом ала баштайт. 12 897 сом алып жүргөн дарыгер 50% кошулгандан кийин 19 346 сом эмгек акы ала баштайт. Үй бүлөлүк дарыгердин маянасы 17 197 сом. Апрелден баштап 25 795 сом ала баштайт. Орто мед кызматкердин айлыгы 11 739 сомдон 17 609 сомго жогорулады. Административдик персоналдын маянасы 14 451 сом болчу. 21 677 сомду түздү. Кенже кызматкерлердин маянасы 9989 сом болсо, апрелден тарта 14 984 сомду түзөт.
Айлыктын көтөрүлүп жатканына кубанган Акылбек Жуманалиев эми маянасы муктаждыктарына кенен жетет деген ойдо. Ал 14 жылдан бери республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинде мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн буйрутма менен бут кийим тигип келет. Жумуштун баары кол менен жасалгандыктан чоң күч аракет жумшайт. Семьяларга, бала чакабызга жетпегенде жүргөн нерселерди жеткизип дегендей, ала албай жүргөн нерселерди алып, ошо кыйла эле жардам болот, көбүрөөк эле жетет деп ойлойм. Мен да ошо жетпей жүргөн нерселерге жеткизип, ала албай жүргөндөрдү алып. Республикалык протездик ортопедиялык ишкананын кызматкерлеринин эмгек акысы 7 жыл мурда жогорулатылган. 8 мартта ушул жайда иштеген Ольга Ивановна айлык акыны көтөрүү боюнча президентке кайрылган болчу. Тогда вы от имени всех работников вашего завода обратились с просьбой о повышении зарплаты. Сиз ошондо жалпы заводдун атынан айлык акыны жогорулатуу боюнча кайрылгансыз. Өкмөт маянаңыздарды 2 эсе жогорулатуу чечимин кабыл алганын кубануу менен белгилейм. Мисалы 14 жылдык стажы бар кесиптешиңиздин бири өтүкчү, өзү 3-чү топтогу майып экен. Буга чейин 18 000 сомго жакын акча алса, бул айдан баштап 36 000 сом алат. Будет начисляться зарплата в 36 000 сом. С инвалидностью у нас работает всякий контингент, конечно. Бизде мүмкүнчүлүгү чектелген бир нече кызматкер бар. Айлык баарыбызга көтөрүлдү. Бул ыкчам чечим үчүн биз өзгөчө кубанып турабыз. Маяна качандыр бир кезде жогорулатылган, эсте да жок. Мен 40 жылдан бери иштейм. 2 эсе жогорулаган учур болгон эмес эле. Өлкөдө улуттун жүзү болгон маданият тармагын өнүктүрүү дагы башка максаттардан болчу. Атылган чөйрөдө эмгектенгендердин айлыгы ушул айдан баштап 100% жогорулап, бийик тоолуу жерлер боюнча кошумча үстөк толук сакталды. Мисалы, Нарын облустук мамлекеттик тарыхый этнографиялык музейдин илимий кызматкери Нуржан Аман кызы 10 000 сом алат. Эми 20 000 сомдон айлык аларына ишене албай турган учуру. Аябай кубануу менен кабыл алдык. Баарыбыз сүйүнүп, толкунданып, бизге бул аябай жакшы жаңылык болду. Ошо менен биз президентибиз Садыр Жапаровго аябай чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Театрларда иштеген кызматкерлер 11 800 сом алып жүргөн болсо, жогорулатылгандан кийин 20 600 сом ала баштайт. Маданият үйлөрүндө иштеген кызматкерлер 10 000 сом алып жүргөн болсо, эми маянасы 18 100 сом болот. Музейлерде иштеген кызматкерлер 12 800 сом алса, мындан ары 22 400 сом алышат. Китепканаларда иштеген кызматкерлердин маянасы 12 200 сомдон 21 300 сомго жогорулады. Өлкө маданият тармагына өзгөчө көңүл буруда. Айлык акыларды көтөрүүдөн сырткары адамдар руханий азык ала турган жайлар оңдолуп, тийиштүү шарттарды түзүү колго алынып жатат. Дүйнөдө Япондордо гана улуттук театр бар эле. Башка бир да өлкөдө жок болчу. Мына жакында Кыргызстанда Манас театры ачылды. Бул улуттук театр, дүйнөдө экинчи театр. Манас театрынан кийин дагы бир карабыз калган биздин кубулдарыбыз бар эле. Ошолорду дагы чамгарактуу кыла турган болду. Анткени сатира театры ачылган турат бир ай, 1,5 айдын ичинде. Башка тармакка дагы тийиштүү көңүл бөлүнүп, айлык акыларын көтөрүү планда бар. Ал үчүн мамлекет бардык күч аракетин жумшайт. Ал эми апрелден тарта 309 000 жакын социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга ушул жылдын 9 айына кошумча 26 миллиард сом бөлүндү. Айпери Самат кызы, Сентура Букеев, Алатой 24, Жума кайрык.